Эркиндик, адамдын кадыр баркы жана баарына бирдей мүмкүнчүлүктөр принциптери элдин социалдык жактан бакубаттуулугуна жетишүү мамлекеттик саясаттын негизги артыкчылыгы болуп саналат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров аламдашуу мезгилинде ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын жеткиликтүү жашоосу деп аталган эл аралык форум учурунда билдирди. Расмий маалыматтарга караганда бүгүнкү күндө республикада 205 000 майыптыгы бар адам болсо, алардын 36 000 балдар. Былтыртан тарта аларга социалдык жөлөк пулдун өлчөмү этабы менен 200%га жогорулаган. Иш-чарага 7 мамлекеттин адистери катышып, тажрыйба алмашуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болоорун белгилешти. В настоящее время государственная политика в отношении уязвимых групп населения Социалдык саясат жүргүзүү жаатында калктын жашоо шартын жакшыртуу жана социалдык коргоо чараларын кеңейтүү, кызмат көрсөтүүнүн сапатын жана натыйжалуулугун арттыруу боюнча көптөгөн иштер аткарылып, жыйынтыгында үстүбүздөгү жылы пенсия жана жөлөк пулдардын көлөмү бир кыйла жогорулагандыгын баса белгилеп кетейин. Биздин баардык каражаттар жана ресурстар бир гана элибиздин жыргалчылыгы үчүн жумшалат. Калктын социалдык жактан камсыз болушун жакшыртуу боюнча иштер жигердүү жүргүзүлүүдө жана бюджеттик мекемелердин кызматкерлеринин, мугалимдердин, врачтардын, мамлекеттик кызматкерлердин жана укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин эмгек акысы жогорулатылууда. Саламаттык сактоо, билим берүү, маданият жана спорт чөйрөсүндө социалдык объекттер жана инфраструктура курулууда. Ошондой эле ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдарды реабилитациялоо жана инклюзиялоо үчүн шарттар түзүлүүдө.